Рита жана тогу терин айтсаңыз, ушул эмнеге каршысыздар? Жарандык коом эмнеге каршы? Бүгүнкү күндө 2015-жылы демилгени кайра чыгарып атышат. Бул демилге эмнеде турат? Суу кодексте 62-беренесинде тыюу салынган, мөңгүлөр эри турган иш чара боло турган болсо, анда иш чарага тыюу салынат деп. Бүгүн ошол беренеге стратегиялык жана бюджетке көп мындай төлөм түшүргөн мекемелерден сырткары деп коюптур да. Значит, ошондой мекемелер мөңгүнү талкаласа да, эмне кылса да аларга улуксат дегенди билгизет да. Анан ушулардын эрежелерин биздин уполномоченный орган, атайын орган чыгарсын деп коюптур. Буну бийлик эмне үчүн жасап атат? Баягы эреже так болбогондо ошол мамлекеттик органга сени ошол тизмеге киргизебизби, сага мөңгүнү талкалаганга улуксат беребизби, бербейбизби деген чечет. Ал компаниялар чыгарып алып туруп, алар менен сүйлөшөт. Бул коррупционный составляющий. Бул маселелердин баары так мыйзамда чечилиш керек. Эмеге баягы зыян келтиргенге болбойт. Зыян келтирдиңби, анын аныктаган эрежеси бар. Ошол эреже менен сен зыянды орунуна толтуруп коюшуң керек, бюджетке төлөп депчи. Тилекке каршы биздин өкмөттүн токтому бар болчу. Ушул алып келинген, мөңгүгө алып келинген зыянды кантип аныктоо тартиби деген. Ал токтомду 11-августта ушул жылы премьер-министр Сооронбай Жээнбеков жокко чыгарып салды. Значит, бул биздин бийликтин атайын жасап аткан иши. Зыян төлөгөн мыйзамды чыгарып салышса, азыр кодекске өзгөртүү киргизип атса, жанагы стратегиялык жана бюджетке түшө турган мекемелерден сырткары деп. Эмне биз деген алар бюджетке акча төлөп атат, алар стратегиялык экен деп эле биз карап турушубуз керекпи? Мөңгү алтынга караганда да, бүгүнкү түшүп аткан акчага караганда да чоң байлык. Biz su olsa, agro-tuzlu işletip, su içip yaşa veririz. Altındı çıkarıp geçecek, ertenki gelecek kimge olur. Oşun için bu meseleni biz ayağına çeyin çıkanca turabız. Bugün gün tartibinden alındı, bugün de ertende karalыбайт. 5. günü өкмөт өзлөрү демилгечи болуп, парк отелге барып карайбыз деп атат. Биз азыр демилгечи топ түздүк. Даярданабыз да барып ошол жерден бул маселени кабыргасы менен коебуз. Эч качан Кыргызстанда биздин эң негизги баалуулукка ушундай кылмыштык чыгым кылганга биз деген жол бербейбиз. Ошол эле вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиев Азаттыкка берген маегинде бул мыйзам, бул кодекс тескерисинче калган мөңгүлөрдү сактайт деп айтып атат да. Ал мисалы ошол эле Кумтөрдөгү Давыдов, Лысый мөңгүлөрү дээрлик эрип бүттү, аны коргоого негиз жок деп атат. Көп кишилер ушинтип айтып атат. Рита, сен деген ушу эрип кеткен мөңгүлөрдү эмне сактайм деп чыгып атасың депчи. Эрип кеткен күнү дагы зыян келтирилди. Мыйзамда жазылып турабы? Болбойт. Зыян болсо ордун калыбын келтирип койгон деп. Бүгүнкү күндө ошол Давыдов, Лысый мөңгүлөрдүн баарын эритип жоготкон мекемелер зыянын төлөп бериш керек. Бюджетке ачык чөнтөк эмес, биздин бийликтин чөнтөгүнө эмес, бюджетке төлөп бериши керек. Мындан кийинки башка мөңгүлөр кайсы жерде болбосун, эч кандай жанагы бюджет образующий деген кылмыш нерсе болбош керек. Анткени ошого жамынып алып, мына бүгүн Кумтөр стратегический болсо, эртең Жируй стратегический болот, бүрсүндү Казакмыс стратегический болот. Ошондо биз бүт мекемелерге макул сен буза берсең болот деген норманы киргизип атышат. Бул эч качан мөңгүлөрдү коргогон маселе эмес. Чыныгы мөңгүнү коргойм десе, мөңгү жөнүндөгү мыйзамды деле өткөзүп беришмек, жакшынакай кабыл алып. Ал дагы өткөзүлбөй турат. Бүгүнкү күндө бул мыйзамдардын баары чийки болуп турган үчүн бийлик алмашып атканда акырын билинбей калсын деп тымызын өткөзүп атканы бул чоң кылмыш иш. Ошон үчүн биз буга жол бербейбиз. Жаңы бийлик келеби, эскиси калабы, биз баарына каршы туруп, Кыргыздын кызыкчылыгына ушинтип коргоп келе беребиз. Ошондо өкмөт менен Кумтөрдүн ортосунда мындай коррупциялык кызыкчылык бар деп. Мен ойлойм, ошондой коррупциялык кызыкчылык бар. Анткени себеби 11-августта өзү президенттикке ат салышып атып, премьер-министрлик должностун өткөрө электе акырын жанагы зыяндын кантип эсептей турган тартиби боюнча токтомду жокко чыгарып салат ба? Бүгүн жокко чыгарылгандан кийин андай токтом жок. Зыян кантип аныкталат бүгүн белгисиз. Эми президент болуп тургандан кийин азыр 3-окуудан өткөзүп койсо, акырын колу коюп коет. Анан кантип ушу Кыргызстанга ушундай чыгым келтире турган, зыянды ордуна алып келе турбаган маселелердин баарын ишке ашырып атса, жөн эле жасайт дегенге мен ишенбеймин да. Рахмат.